Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алланын аты менен баштаймын. Аллага чексиз алкыштар, мактоолор, даңктоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Бир туугандар, жашоонун маңызы, көздүн кареги, акыретте мусулман адамды бейиштин бийик даражаларына көтөрө турган эң чоң, азиздектүү, кадырбактуу амалдардын көч башында намаз турмакчы. Мына ушул намаз туурасында азыноолак бир-эки өтө бир маңыздуу, маанилүү сөз. Кол астындагы китеп Раматылык Чубак устазыбыз убагында мактап кеткен, илим айдыңында аттын кашкасындай таанылган, жүрөктөрдүн азыгы деп аталган Кутул Кулуб. Бул ошол 386 хижри жыл санаганда айтыш болгон. 4-жылдын алымы Абу Талибин el-Makki Куддиса сирруху. Ушул алымыбыздан ыраазы болсун Аллахым. Жүрөктөрдүн азыгы деген китебинде намаздын баалуулугу туурасында залкар адамдардын сөзүн эскерип кеткен. Вакал Абу Дарда радиаллаху таала анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу таалим тарбиясына күбө болгон Абу Дарда, Аллах ал кишиден Алла ыраазы болсун, кабар берип айтып атат. Хияру ибадиллах алладина юрауна ash-shamsa wal-qamara wal-azilla wal-azillata li zikrillahi ta'ala. Аллахтын жараткан пенделердин ичиндеги эң жакшылары булар күндүн, айдын жана көлөкөнүн жүрүшүн ушундай бир акмалап карап, бул убакыттын жүрүүсүн Аллахты эстөө үчүн акмалап карап маани берген адамдар болот дейт. Мындайча айтканда күндүн жылуусу, айдын мына ушул жарык берүүсү, көлөкөнүн болуусу, мындан максат 5 маал намаздын убактысы. Анын ичинде түнкү Алла Таалага жалбарып дидарлашуу, мындайча айтканда ар бир убакытты Алланы эскерип, эстеп калууга туура колдонгон адамдар эң чоң эскерүүнүн көч башында намаз турмакчы. Намазды көздөрүнүн карегиндей сактаган, ошол үчүн убакытты көзөмөлдөп караган адамдар пенделердин ичинде эң жакшы адамдар деп баса белгилеп атат. Экинчиси Вакана Вакиун дейт. Имам Ваки ибн аль-Жаррах түбү ошол Куфа шаарынан болсо, Египет шаарында кайтыш болгон, кабыры бул жерде. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын окуучуларынан болот. Имам Шафиидин алгачкы устаздарынан болуп эсептелет. Ушул чоң мухаддис алым Имам Ваки, Аллах разы болсун, рахимахуллах айтып атат. Мен лам яхуз ухбата ас-салати кабла вактиха лам юхафиз алейха. Ким намазды кирип келгенден кийин даярданып эмес, намаз кирүүдөн алдын камылгасын көрүп даярдык көргөн адам ошол гана намазды сактай алат. А намаздан алдыңкы убакытта даярдык көрбөгөн адам ал 5 маал намазды көзүнүн карегиндей сактай албайт дейт. Элестетиңиз, намаздын убагы кирбей жатып, ага камылга даярдык көрүш керек болот. Wa man tahawwana bi takbiratil ihram faghsil yadaka min. Чөйрөңүз досторуңуздун арасынан, жакындарыңыздын арасынан кимде ким намазга көңүл бурбай турган болсо, намазга кирүүдө Аллаху акбар деп такбиратул ихрам деп коет. Намазга кирүүдөгү такбирге, жалпы намазга мындай бир суздук менен карап, мындай бир намазга көңүл бурбаган, маани бербеген адамдан колуңду жуугун дейт. Мындайча айтканда, чөйрөңдөгү, тегерегиңдеги адамдар намазга маани берген адамдар болсо, узакка жете аласың, акыретте дагы ал өкүнүчкө себепкер болбойт, өкүттө калбайсыз дейт. Намазга бекем болуп, намазды көздүн карегиндей сактаган коомдордон кылсын. Мамлекетибизге өсүп өнүүнү насип болсун. Кудай таалам эч кимди корголбасын. Кудай таалам баарыбызга жакшылыгын жаадырган болсун.